Кыргызстандын жөнөкөй эле айылынан чыккан бир кыргыз жигити Дубайда учурда полицияны жана башка спортко кызыккан арабтардын бардыгын машыктырып жатканына сиз ишенесизби? Эгерде бул кантип эле ушундай болсун деп ойлосоңуз, бүгүнкү программа биздин программадан сиз жооп табасыз. Биздин бүгүнкү программанын негизги коногу бул Кубаныч Төрөбаев. Саламатсызбы? Биз Кубаныч мырза менен мына өзүңүздөр байкагандай Дубай шаарында көрүшүп отурабыз. Алгач эле программанын башында бир-эки прием деп коет го. Ошондой көрсөтүп берели анан көрөрмандар үчүн. Анан программабызды баштайбыз. Сиз кантип бул спортко келип калганыңызды. Азыр бул эмне деп аталат азыркы прием? Бул биз Винчун Кунфуда өзүбүздүн центрди тособуз. Центрге урабыз да. Сиз уруп атасыз да. Урганда мен кесип өтүп атам. Кесип өтүп атам. Муну ылдый кылып туруп эле согом. Сиз тососуз мүнтүп. Анан мен бул жактан жакын болсо чыканак менен урам. Алыс болсо кол менен эле бир урам. Да башкалар болсо, мисалы, ошондой эле. Кармагыңга айтсаңчы. Кандай? Мына кармагың. Кармаңыз. Ушу мындай эле кылып туруп, сыртка чыгарып туруп эле. Сыртка чыгарып туруп эле. Токтоңуз. Коркуп атам. Коркпоңуз. Сыртка чыгардыкпы? Ачылып калдыңыз да. Бат урабыз муну. Урдук. Болду. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер бүгүн кадимки Брюс Линин киносун көргөндөй эле болосуңар. Биз менен боло жарым саат бою. Бул сиздин азыр машык турчу жайыңыз экен, э? Бул абдан чоң имарат экен, кымбат баалуу. Муну аренда калдыңызбы? Аренда калдым. Аренда. Өзүнүз актайбы? Кудай буюрса актайт. Адамдарыңыз машык аткандар бар да, э? Машык аткандар бар. Алар кимдер, кандай машык атышат? Көрсөк болобу жүрүп? Кудай буюрса, болот. Бул чын эле бул жактан келип арендага алып, бир мындай иштетүү кыргыздар кандай бир чектөө жокпу бул жакта? Жок, чектөө жок бул жакта. Ар ким ар жактан келип өз билген бизнесинде лицензия алып иштей берет. Сиз бул Винчун Кунфуну кантип таанып алдыңыз? Мен мурда баардык эле спортторго катышып жүрүп, акырында Житкүндө дегенди үйрөнүп жүрүп, андан кийин издеп таптым бул Житкүндө каяктан чыккан деп. Житкүндөнү Брюс Ли бул Винчундон алган экен. Анан Винчундун мемелерин издеп отуруп, Кытай достор аркылуу Гонконгдо ушул менин мастерим Дональд Макты таптым. Дональд Мак ал Брюс Линин устатынан сабак алган экен да. Бул Брюс Линин экинчи устаты бар Чоузи. Мен өзү биринчи ошо Чоузиге баргам. Чоузи аны Дональд Макка өткөзүп берди. Ошо Чоузи бул Брюс Линин экинчи устазы деп коет. Себеби Ип Манга бул Винчун Кунфуну Брюс Ли үйрөнгөнү келгенде Чоузи эми старший классник болгон да. Ону карап бого үйрөтө бер дегенде Чоузи ошо Брюс Лиге үйрөткөн. Чоузиден сурасак биринчи келгенде ыйлап жүрчү дейт. Бирок өжөр болчу дейт да Брюс Ли. Бир жол жаса дегенди 1000 жол кайталачу дейт. Брюс Ли, э? Брюс Ли. Азыр анда эмес урматтуу телекөрүүчүлөр, Брюс Линин устатынан сабак алган Дональд Мак деген мырза азыр Гонконгдон келип отурат. Сиздер азыр ошол Дональд Мак менен таанышасыздар, ал кандай машыктырат? Бул сурет бул Брюс Линин устаты го. Грандмастер Ипман Брюс Линин устаты.
кадимки Брюсли Гранд Мастер Ип Мандын учениги Чоузи бул азыр 87 жашта Гонконгдо тирүү. Бирок спорт менен азыр машыкканга мындай. Жок, машыгып атат. Жок, машыгып атат, өзүнүн учениктери бар. Мунун эң алдыңкы учениги Майсифи Дональд Мак. Анан бул Майсифи Дональд Мак бул дүйнөгө жайган адамдардын бирөө да. Кунг-фу бүт Европа, Канада, Америка бүт чыгышта дагы бардык жакта өзүнүн филиалдары бар. Дональд Мактан сабак алган бул кадимки кыз жигит окшойт. Кубанычбек Төрбаев мен да. Бул менин ученигим Питер Воронцов деп коет. Бул Россиядан, бул Самат Ысыкөлдөн, Мухаммад Баткенден болот. Бул Азат Өзбекстандан, Уайл Араб местный, Тони Англиядан, бул дагы Жамал местный, Мансур бул дагы местный Дубайдан. Булар биздин инструкторлор биздин. Кыргызстан катышса болобу? 1-июлда Майсифи Дональд Мак келсе, ошого чейин бир жигитти, кыргыз жигитти даярдап, 1-июлда биз ошол жака бир филиал ачалы деп атабыз. Демек азыр бизди телевизордон көрүп отурган кыргызстандык жаштар деле Винчун кунг-фу менен машыгууга мүмкүнчүлүгү бар экен да Бишкектен да. Кудай буюрса, 1-июлдан тарта Азаттык Плюс программасына кайрылсаңар, балким биз көмөк көрсөтүп байланыштырып коебуз, Кудай буюрса. Муну афишабы? Бул афишабыз биздин. Эртең ачылышы болот да. Эртең ачылышка. Винчун кунг-фу бул жерде Ипман уже 70 жашында, Брюсли 25 жашында уже келип тренировка кылып аткан кезде. Чачкыска магышып атат. The martial art I study is Мен машыккан стилдин аты Винчун кунг-фу. Буну Брюсли машыккан стилдин атасы деп койсо болот. Мен жана Брюсли машыккан стилдердин тамыры бир. Менин машыктыруучу менен Брюсли чогуу окушкан, мындайча айтканда аларды кунг-фу агалар деп койсо болот. Мен Брюсли менен көп эле жолу жолуккам. Дональд Мак Винчун кунг-фу менен көп машыгат. Күндүз иштейт, жумушунан келген соң кечинде кишилерди машыктырат. Негизинен ал жумасына 2 жолу машыктырат. Бирок эгер чет өлкөдөн атайын келген адамдар болуп калса, 1 жума бою үйрөтө берет. Гонконгдо көп адамдар кунг-фу менен машыгат. Мектепте да сабактар бүткөндөн кийин атайын кунг-фу иримдери бар. Көптөр ошого катышышат. Who's going to explain exactly what's going to happen next. So please put your hands together for this lovely gentleman, please. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم فرصة سعيدة، نحن مسرورين جدا عشان أنتم جينا عشان الافتتاح. نسوي مع سيفو تشامبيون هذا فم ثانية. بنشن نكسر و شكرا